Жылыштар тез болбосо да акырындык менен алга карай өсүштөр байкалууда. Айрыкча Борбор Азия мамлекеттеринин суу башында турган өлкөбүздүн энергетика тармагында бир топ ири долбоорлор четинен аткарылып жатат. Алардын бири эгемендүүлүк майрамга утурлай бүткөрүлгөн датка кемин көмөк чордону болду. Айтканга оңой болгону менен дароо эле чубалгылар тартылып, заматта бүтө койгон жок. Ага ири каражаттар менен жумушчу күчү талап кылынды. Бекерден түндүк менен түштүктү энергетикалык жактан бириктирген бул ири иш кылым долбоору аталбаган чыгар. Эми албетте Союздагы Байкал-Амур магистралына теңөө акылга сыйбаган көрүнүш деңизчи, бирок чакан өлкөбүздүн бул кадамы колдоого арзырлык болду. Бир жагынан тарыхый да окуя болду. Анткени 24 жылда бир да мындай чоң долбоор буга чейин бүткөрүлгөн эмес. Көмөк чордон куруу боюнча 90-жылдардын аягында ойлор болгон, бирок белгисиз себептерден улам ал ишке ашпай калган. Эми минтип кыргызстандыктар энергетикалык көз карандылыктан арылып, алдыга карай кадам таштоодо. Эң негизгиси өлкөбүз кыштын кыраан чилдесинде айрым авариялык өчүрүүлөрдү көрбөйт. Мамлекетибиз коңшуларга миллиондогон долларларды төлөбөйт деген үмүт жаралды. Ананда эң башкысы Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка жетишип, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен алгачкылардан болуп, өз энерго тармагын Союз мезгилинен берки энерго системасын жөндөй алган болду. Серепчилердин баамында датка кеминдин курулушу бир гана энергетикалык коопсуздук эмес, электр энергияга болгон жоготуулардын аз болуусун да шарттайт. Темага кененирээк Гүлнара Касымбекова токтолот. Кыргызстандагы ГЭСтердин дээрлик бардыгы Союз кезинде курулган. Камбар ата 2 ГЭСи кийинки жылдары салынды делгени менен, анын деле курулуш иштери Союздан мураска калган. СССРдин убагында Кыргызстандагы ГЭСтерден өндүрүлүп чыккан электр энергиясы Борбордук Азиянын энергетикалык бирдиктүү системасына туташтырылган. Ал шакекчеге Кыргызстандан башка Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстан кирет. Ушул убакка чейин Токтогул ГЭСинен өндүрүлгөн электр энергиясынын 40% ошол шакекче аркылуу, тагыраак айтканда, Өзбекстан жана Казакстандын аймагы аркылуу кыдырып айланып келип, өлкөбүздүн түндүк аймагына жетип жүргөн. Жалал Абадта өндүрүлгөн электр энергиясын түндүккө Казакстан жана Өзбекстан аркылуу жеткирилчү. Ал үчүн жылына эле бул өлкөлөргө 8-9 миллион сомдон төлөп берчүбүз. Эми болсо ал көз карандылыктан чыгып, ушул кемин подстанциясы аркылуу түндүккө электр энергиясы жетүүдө. 20 жыл мурда жазылып, бирок бага ачылбай чаң басып турган энергетикалык ири долбоор болгон датка кемин ишке кирди. Ананда кызыгы, салтанат болуп жаткан учурда подстанциянын үстүнөн бир топ чоң куштар каалыгып учуп жүрдү. Аны аксакалдар жакшылыктын жышааны катары баалашты. Кызыл лентасы кесилгенден тарта расмий түрдө Токтогул ГЭСинде өндүрүлгөн электр энергиясы өлкөбүздүн түндүк облустарына мурдагыдай коңшу мамлекеттерди аралабастан түз эле жеткириле баштады. Токтогул ГЭСден чыккан электр энергияны ушу Даткага, андан Токтогул ГЭСинен Даткага чейин барат. Даткадан кийин ошо датка кемин аба чыгарылышы аркылуу бул жерге келип атат. Мындан бул жерге келгенден кийин ал 500 киловатт аба чыгарылышы менен келет да. Анан кийин могу трансформаторлорго өтөт. Трансформатордун 220 деп айланат. Андан тышкары могу жерде турган 8 аба чыгарылуулар турат, 220. Ошол аркылуу Кыргызстан түндүгүнүн баардык жагына тарап кетет. Ысык көлгө барат, Нарынга барат, Бишкекке барат, Чүй областынын баардыгы ошол жактан тарап кетет. Датка кемин долбоорунун бир түйүнү болгон кемин көмөк чордонунан өлкөнүн түндүгүнө жарык берүү үчүн атайын жалпы подстанциялык башкаруу пульту да жасалды. Анын иштөө тартиби менен президент таанышып чыкты. Президент датка кеминди кылым долбоору деп атады. Анткени анын шыдыр иштеп келчи Кыргызстан өз алдынча энергетикалык алкакча түзгөндүгүн жана энергетикалык жактан өзүн өзү камсыздоодо накта көз карандысыздыкка жетишкендигин кабарлайт. Мына энергетиктер билет, кыш келгенде биздин энергетиктер комшуларды жалдырап карачу. Электр энергияны кесип коебу, кесип койбойбу? Кольцо калабы, калбайбы? Свет болобу же болбойбу деп жалдырап карап турчу. Кудайга шүгүр, эми биз жалдырабай, башкалар жалдырайт. Эмки максат энергетикада электр өндүрүүчү кубаттуулуктарды кескин түрдө көбөйтүш керек. Датка кемин долбоору өлкөнүн түштүгү менен түндүгүн байланыштыруучу ири энергетикалык системаны ишке киргизүү максатында мурда эле түзүлгөн. Башталыштуу Советтер Союзу учурунда эле пландалганы менен убакыт сааты азыр чыкты. Чындыгында Союз маалында ушул подстанциялар ошо менен бирге бүткүл Нарын суусунда кура турган ГЭСтер пландаштырылган болчу да, ошондо Датка 500 киловолттук подстанциясы, Кыргызия 500 киловолт подстанция деп Ошто болуш керек эле. Бул Союз маалында пландаштырылганда ошондой болуш керек эле. Анан бу
Токтогул ГЭС курулгандан кийин Токтогул ГЭСинен 500 киловольттук линия Өзбекстанга туура кетип калган. Анан База Коргон району аркылуу аралап өткөндүгү үчүн баягы База Коргондон Ошко чейин 500 киловольтту куруу бир топ затрата болгондуктан ошол Токтогул Өзбекстан кеткен линия 500 киловольтту алдына гана 500 киловольт датканы куралы деп биз ушундай инициатива бергенбиз. Долбоордун ишке кириши Кыргызстандын энергетика тармагынын өнүгүү этабынын экинчи башаты болуп калды. Кыргызстан суу атасы болгондуктан электр энергиясы менен өзүбүздүк кенин камсыз кылып, чет өлкөлүк кардарларга дагы аны кымбат сатканга жол ача турган иштерди бүтүрүшүбүз зарыл. Бул азыркы мезгилдин талабы болуп турат дейт өлкө башчы. Президент келе жаткан 2 жылдын ичинде Камбар Ата 2 ГЭСин толук бойдон ишке киргизип, Жогорку Нарын каскадынын 1-ГЭСин салып бүтүрүшүбүз керек. Мындан тышкары Бишкек ТЭЦинин жана Токтогул ГЭСинин реконструкциясын тездетүү зарыл деп белгиледи. Өлкө башчы ошондой эле бул долбоор Кыргыз-Кытай экономикалык алакалардын өзөгүн түзөөрүн айтты. Сегодняшнее открытие показывает, что многомиллионные инвестиции, они быстро дают отдачу. Тем более, когда наши друзья дают нам кредиты долгосрочные на таких льготных условиях, фактически даром, надо этим пользоваться. И я сейчас хочу особо поблагодарить председателя Китайской Народной Республики, уважаемого господина Си Цзиньпиня, потому что по какому бы я вопросу ни обращался, уважаемый председатель Си Цзиньпинь никогда мне ни разу не сказал слова «нет». Громадное спасибо за поддержку. Трудное время в нашу страну. Такая поддержка, она нам, конечно же, очень нужна. И эту поддержку мы ощущаем и в энергетике, и в транспортном строительстве, в дорожном строительстве и во всех других направлениях. Поэтому я хочу выразить благодарность руководству Китайской Народной Республики, конечно же, Эксимбанку Китая. И я хочу отдельно отметить очень качественную, очень мощную работу китайской компании TBA. Сколько разных сплетен, сколько разных слухов было вокруг компании TBA. Но мы видим, что эта компания работает, во-первых, очень качественно, и по просьбе киргизской стороны она всегда работает на опережение. Вот и сегодня мы досрочно открываем Таткукемин. Досрочно. По-моему, чуть ли не на полгода, если не больше. На полгода. Люди работали день и ночь. Вы посмотрели, в каких условиях они работали. Я за это хочу отдельно поблагодарить компанию TBA и президента TBA. Суунун жылда кенен болушу жана энергетикалык көз карансыздык деген албетте жакшы нерсе. Бирок муну менен катар жарык өндүрүү үчүн бир эле аба ырайын карап отурбай, энергия алуунун кошумча альтернативдүү булактарын дагы караштыруу керектигин мамлекет башчы баса белгиледи. Быйыл жылгандай болор экен, жамгыр жаабайбы же жаабайбы, суу болобу же болбойбу деп болжомолдоп отурбаш үчүн тез арада Бишкекте газдан жана көмүрдөн электр өндүрүүчү станцияларын курушубуз керек. Бул маселе боюнча Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер менен сүйлөшкөнүн президент кошумчалады. Вы, наверное, знаете, что в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией все области нашей страны будут газифицированы. Все области. Это будет большая экономия потребления электроэнергии, потому что там, где сегодня готовят на электроэнергии, отапливаются электроэнергией, будут переходить на газ. Это тоже высвобождение мощностей. И я знаю, что российские инвесторы планируют газифицировать около 60% территории Кыргызстана, и будет обеспечено голубым топливом 400 населенных пунктов. Объем инвестиций составит больше 700 миллионов долларов. И кроме того, сегодня я могу сказать о том, что руководитель «Газпрома» Алексей Борисович Миллер обещал мне рассмотреть вопрос о строительстве в Бишкеке пиковой электростанции, работающей на газе. Я знаю, что «Газпром» Кыргызстан уже ведет определенную работу, подбирает такие быстро собираемые электростанции и довольно солидной мощности. После реализации всех этих проектов мы обеспечим не только себя своей собственной электроэнергией. Сегодня, вы знаете, мы вынуждены импортировать электроэнергию, но мы, Бог даст, сможем в будущем экспортировать нашу электроэнергию. И это тоже время быстро пролетит. Но все эти вещи надо планировать заранее.
Если бы Даткакемен мы начали бы строить 24 года назад, разве мы 24 года ходили бы на коленках? Перед каждой зимой умоляли, будет зима, будет свет, не будет свет. Надо всегда планировать на много лет вперед. Тем более энергетика – это становой хребет не только промышленности, всего народного хозяйства. Миллиондогон каражат менен ишке кирген инвестициялык долбоорлор өз жемишин берет. Буга Даткакемин далил болчудай. Эскерте кетсек, өлкөнүн түштүгү менен түндүгүн байланыштыруучу ири энергетикалык системаны бириктирүү үчүн Жалал Абадка 1, Кеминге 1 көмөкчөрдөн курулду. Жалал Абадтагы көмөкчөрдөн Датка подстанциясы деп айтылат. Анын курулушу жана тиешелүү электр өтүүчү линиялар кыска мөөнөттө бүткөрүлдү. Көмөкчөрдөн учурда Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарына электр энергиясы түз жөнөтүлүүдө. Ал эми Кеминдеги подстанциянын кубаттуулугу 500 киловольт. Көмөкчөрдөнгө тийиштүү жабдыктар коюлуп, узундугу 42 чакырым келген электр зымдары тартылды. Бул жакта 100гө жакын адис иштейт. Алар үчүн да подстанциянын жанына үй салынды. Көмөкчөрдөн да буюрса өзүбүздүн кыргыз адистери иштешет. Азырынча ушу 1 жылча чогуу ушу Кытайдын адистери менен чогуу туруп иштешет. Алардан баарын көрүп үйрөнгөндөн кийин 1 жылдан кийин толук бойдон бул жердин баары өзүбүздүн кыргыз балдар, кыргыз адистер ушунун көмөкчөрүн иштетет. Долбоордун түркүгү болгон көмөкчөрдөндөрдү байланыштырган мамылардын көпчүлүгү жалаң тоонун башына ал тургай тоо жаныбарлары араң жеткен чокуларга, аска зоолордун кырларына коюлду. Кыргызстан бүт энергетиканы Кыргызстанды өзү централизованный болуп калды. Независимый любой мамлекетке биз азыр өзүбүздүн линия электр менен любой потребителибизди Кыргызстан биз өзүбүз обеспечетебиз. Эч ким независимый. Жумушчулар ысык суукка карабай тирөөчтөрдү орнотуп, аба чуалгаларын тартты. Ананда тирөөчтөрдүн айрымдары 3,5 миң метр бийиктикке орнотулду. Ал жакка жетүү үчүн айрым аймактарга жаңы жолдор салынды. Алардын айрымдары зоонун кырларына жайгашты. Датка менен Кемин көмөкчөрдөндөрүн кошуу үчүн Кыргызстандын аймагына 929 мама орнотулду. Мындан тышкары 405 чакырым келген зым тартылды. Көмөкчөрдөндөрдөгү жабдуулар оор салмактагы мамалар жана чубалгалардын ар бири компьютер менен эсептелип, жердин климаттык шартына ылайыкталып жасалган. Ошондуктан алар Кеминде 50 жылдан ашык убакытка чейин кызмат кылаарынан шек жок экенин энергетиктер айтууда. Ананда тирөөчтөрдүн салмагы 50 тоннадан кем болгон жок. Бийиктиги болсо 30 метрден ашып атты. Гүлнара Касымбекова, Алтыхан Бабаев, Коомдук 1 канал, Жума кайры.